Assalamu алейкум туугандар. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Азыр бир 20 мүнөт мурун эле мага бир номерден звонить этишти мага. WhatsApp'тан чалышты да. О компаниядамбыз деп чалышты. Жана мынтип айтышты да магачы. Азыр биз дейт бүт телефондун бүт баарын биз 5G'ге которуп атабыз дейт да. Бир орусча сүйлөп, бир орус бала чалды да. Анан ошентип которуп атабыз. Анан ошон үчүн ошол себептүү азыр мен специалистке котороюн. Сиздин телефонуңуз кандай деди, мен Android телефонду айттым, модели мондай деп. Анан мындай сразу эле уже күмөн боло баштадым да. Анан дальше мейли сүйлөшүп көрөйүн дедим да, кандай болот экен деп. Анан сүйлөшүп атсам эме деп айтты. Ушундай которуш керек, а то эртең иштебей калат деди да. Анан мен айттым, меники поддержка кылбайт да, 5G'ни поддержка кылбайт да мен Android'им десем, кылбаса деле негизи настроить этип, ошо кылбагандар үчүн дагы биз чалып настроить этип атабыз деди да. О компаниядан деди. Анан мейли дедим. Мейли десем, азыр мен сизди специалистке котором, адиске котором. Анан ал силерге айтып берет деди да. Макул деп койдум. Азыр бир аз күтө тургула деп которду. Бир кызга которду, тоже орусча сүйлөгөн, орус кыз окшойт сүйлөгөнүнө караганда. Анан ал мынтип айтты. Биз ушундай которуп атабыз деди. Мен 5G ошондой эле 5G иштебейт да меники десем, моделиңизди айт деди. Мен модельди айтсам, азыр мен которуп берем деди да. Анан мен кантип десем, WhatsApp'тын астындагы, звоноктун астындагы 3 кнопканы карагыла деди да. 3 кнопка бар экенби деди. Карасам WhatsApp'тан чалган экен, бар десем, ошону басыңыз деди. Ошону бассам, басканда демонстрация экраны, отправить сообщение да бир 2-3 нерсени айтты да. Анан ошонун кайсы бири чыкты деди да магачы. Анан мен демонстрация экраны бар экен десем, анда демонстрация экранын басыңыз деди да. Анан мен сразу эле түшүндүм да ошондочу. Анан мен айттым, түшүнүктүү дедим да. Силер мошенниктер экенсиңер дедим. Десем, ой, тигиндей мындай деп, биз деген, мынтип айтты да. Биз сүйлөшүп атканда мен запись кылышым керек, сүйлөшкөнүбүздүн бүт баарын. Ошон үчүн демонстрация экраны кылыңыз деди да. Анан мен ошондо эле түшүндүм да.